Assalamu alaikum, hurmattуу көрүүчүлөр, Муз ТВ каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн кайрадан өзгөндө туугандар. 16 февраль 2021 жыл Медет экенин жанына келдик. Ассаламу алейкум, Медет эке. Кандайсыз? Жакшысызбы эке? Жакшы рахмат. Денсаулыктар жакшыбы? Бүгүнкү чыгарылыш боюнча башынан бери айта кетсеңиз эке. Бүгүн Эмнелер чыгат, кандай аттар чыгат? бүгүн бей чыгат. Бүгүн бей чыгат. Бей чыгат, бирөө калгандары Польша, Орловский тайлар. Орловский, Польша тайлары. Тай одан да чыгат. Ошондо төртөө чыгат. 4 жылкы. Бей чыгарайын деп чечипсиз да. Бул бени Бул бей боюнча айта кетиңиз эми. бул бей германский порода, Германский. тракенская деген порода. Траккенден деген, а? Ошодон. Жашы боюнча Жашы канча? 7 жаш. Жазыгы мына 8 жаш болот да мына. 8 жаш болгондо 5 асый, а? 5 асый. Ошондо 5ти тууган болуп бул? Жок, бул 2-ни тууган экен. 2-ни тууганбы? 2 тууган экен. Өзү Россияга келген экен. Россияда кунан быштын малында ошо эмнеге спорт неде турган экен да. Ошондон бизге келди. Сиздин колуңузга келгенде канча болду? Мен билишим боюнча 1 айдан өттү окшойт, а? Ооба, ошондой болду. 1 айдан өтүп калды. Мен өзүм негизи энчик алып келдим эле. О, аны билет элек, а? Энчик алдым эле бир жакшы нерсе үчүн, бирдеке алыш үчүн кайра сачка туура келди. Себеп болуп калды дейм бир. Жакшы нерсеге себеп болуп калды. Жакшы нерсеге себепке. Анан бунун бою боюнча, Бою канча экен? бою 1.75. 1.75, бирок чоң бей экен, караңыздар туугандар. Азыр бастырыңчы. Бул бейни көрүңүздөр. Траккенден породасындагы чоң бей, өтө суагай бей экен. Бул боозбу же кысырбы азыр? Азыр эмне боюнча, китеби боюнча алардын айтчу боюнча бооз. Бооз. Биринчиден, экинчиден мен көз карашым боюнча да бооз. Себеби булар основной булар көкөргө сактайт да. Көкүрөккө сактайт? Себеп мына уюл боюнча бооз да. Мына уюл бар да, көрдүңбү? Уюл болсо бооз болуп калабы? Уюл бар да. Анан бенин мындай бе биздин тегеретте жок го деп ойлойм. Чоң бей экен бирок, а? Чоң. Буну эми жакшы чоң аттарга койсо, а? Кудай кааласа. Кудай кааласа, ким алган болсо дагы туугандар. Мынакей 1-номер бей кое турган болдук. Ден соолугу жакшыбы бейнин? Мына колкасын кара, колкасын. Холка. Сээрди, а? Сээрдин бийиктиги 1.70тен нары туру. 1.75. 1.75. Жоошпу аке? Ошол эле, ушундай эле. Bir kol olup kalan eкен, кээде кулağını жапырып коет. Bir kol olup жүргөн экен да. Бун көнөт да бул дагы. Ооба. Жайлоолорго бул немеси кандай? Биздин жайлоолорго. Эми билбейм, Жүрүшү. Жүрүшү булар. Ал жакта тегиз. Балгинде папак туяктардан эмес да булар. Негизи бүлүккө да чабылган экен, кунан быштын малында. Быштын малындабы? Мынакей туугандар. Эми ака, бунун баасын канча деп атасыз? Басын 400 миң койдук. 400 миң сом. Доллар боюнча 5 миң доллар. 5 миң доллар. Кеми бар. Кеми бар. Срочно сатыш керек болду да ошон үчүн. Себептерден уламдың, а? Жакшыга себеп. Жакшылыкка себеп. Ооба. Анда эмесе туугандар, буну көрдүңүздөр. 1-номерде Траккенденский породадагы 8 жаштагы бей чыкты. Соору тарапты көргөзөйүн, а? Мынакей туугандар. Турушу күчтүү экен, а, таксыр, а? Көрүңөрбү? Качамыта. Жакшаттардан чоңураак. Жакшаттардан чоңураак. Анда кийинкилер көтөрөлү таксыр. Макул. Мынакей толук маалыматты айттык достор. Кийинки аттар кандай экенин сиздер менен чогуу биз көрөлү. Мынакей достор. Бүгүнкү чыгарылыш жалаң гана порода жылкылар чыга турган болду. 2-номерде алып караган болсок туугандар, бул 2-номер паспорту бар экен эке. Паспорт. Бул ошондо Польшадан келген. Ооба. Кайман аты дагы Black Boy деген кайман аты бар экен. Азыр кайсы жылы туулган? Ошону бир карап койбойлу аке. Мындай эле карап коебуз. Мынакей туугандар, параметрлери бул аттын. Бул жерде турат 2019 жыл туулган экен аке. 25 февралда. Мына болду. Февраль. 25 февраль. Февраль 2 толот да. 2 толот. Мына быш кунан болот ошондо. Ошондо 2 жаш кунан болот. Мына ушул айда Кудай кааласа 25-нде кунан айланат экен достор. Сласка породасындагы бул ошондо тайды силерге мүнөздөп берели. Эми бул ака өтө чоң ат болот булар, а? Азыр Ушу бою канча? Ушу топта.
1.65'ten büyük tuğanlar. Slaska parodasındağı Black Boy деген чум кара түстөгү кашкасы жок ат экенин караңыздар достор. Азыр бул баасы дагы кандай бага коюлат сурайлы. Медет ака баасын канча дедиңиз эми Black Boy'дун? 7,5 доллар койдук. 7,5 миң доллар. Кеми болот а? Ооба. Мына кетип алгандар. Кеми болот 7,5 миң доллар. Анда эмесе достор, бул атты көрүңүздөр. Slaska пародасындагы чоң ат алам деген биздин көрүүчүлөр чалсаңыздар болот Медет акеге. Ака бул миңги болду боло элекпи? 1-2 миң элбе? Ооба. Эми 2 жаш болду да. Эми 2 жаш болот да. Азыр ушундай калтатай деп койсок дагы кунан эле болот экен достор, кунан. Анда эмесе бул ат боюнча сиздерге тартык көрсөттүк. Сиздер сураңыздар. 7,5 миң деп айтылды баасы. Бирок андан дагы сөзсүз түрдө кеми болот. Такага турду аке? Жок, Така кагылык. Мына көкүрөктөрү. Ат негизи булар жеши күчтүү болот а? Жеши жакшы. Жеши жакшыбы? Бирок муну башка мына польшаларга караганда мүчөсүн карасаң кең. Мүчөсү башкача? Башкача да кандай бош эмес да. Чын турат. Жакшы ат деп атышат. Кашкасы жок экен. Кашкасы жок. Чуң кара, уну алдым кара кара. түстө. Мына сүйүн несине турат. Көйүндечи. Китене турат го, ошо бир жери гана учу. Мына туяктын башы а? Достор мынакей. Анда бул 2-номердеги Slaska пародасындагы Польша жылкысы болду. Black Boy кайманатындагы. Кийинки аттарды өтөбүз, кийинки аттарды тарталы. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр, кеттик. Бир ушу паспорт боюнча маалымат бербейсизби ака? Азыркы паспорт боюнча мына бутунун актыгы. мына кызыл болуп турат. Ошол жер экен а? Ошол бир актыгы гана. Мына паспорту мынакей. Далили менен. Далили менен. Мына туулган жылын көргөзүп коюңузлу. Мына Black Boy деген бул кайман ат экен а? Азыр бул жакта атасынын аттары баары болуш керек. Ооба. 25 февраль 2019 жыл туулган а? Мыналар дейм аталары. Ооба, эмнелер, дальнийлер жазылган да бул баары. Кайсы жерден келген печаты мененчи. Британ дейт атасы. Брыза, энеси ошондой экен да. Болду, түшүнүктүү аке. Кийинки атка өтөлү а? Макул. Мынакей достор, 3-номерге кезек келип калды. 3-номердеги бул ат боюнча маалыматты алалы. Медет ака, бул атты мындай көргөзүнчү. Жашы кандай бунун? Жашы эми күчтүү болот да, 3 жаш болот. 3 жаш болот. Ооба. Жазга а? Ооба, эми жаз. 3 жаш болду, бышты деп коелу. Пародасы кандай? Бул эми парада Абакандан келген. Абакандан келген. Толук маалымат жок анда, а? Бирок бул миңги үйрөтүлгөн. Жакшы үйрөтүлгөн. Азыр просто срочно эмне чыгарыш үчүн нары бери чыгарып билдим. Сени алып келип элечи, балдарга да миңгизбедим. Бирок миңги мүчөсүн кара. Мүчө экен, мүчөсү жакшы экен, караңыздар туугандар. Бою канча чыгат ака? Мынакей достор. Медет ака, бунун баасы канча деп атасыз? Баасы 3000 доллар. 3000 доллар. Ооба. Кеми болот, а? Кеми болот. Мынакей туугандар. 3000 доллар болгондо 260 миң да сом кош. 260 миң сом. Нарак бере болот. 240 миң сом нарак бере болот экен ака. 240 миң сом. 240. Анда кичине бастырын кийинки 4-чү өтөлү, а? 4-чү атты көрөлү, кандай экенин сиздер менен чогуу билели туугандар. Мынакей бастырып атабыз туугандар, көрүңүздөр. Ат жаккан болсо Медет акенин номерине чалып, мына мынтип туугандар 4-номердеги сындуу атка кезек келип жетип калды. Бул атты азыр сиздерге тартып билели. Кандай ат экен? Бул сындуу аттын пародасы эмне парода экен? Сурайлы, жашы канча? Ака, тишин көргөзүнчү. Биринчи тиштен баштайлы, а? Тиштен баштап көргөзүп турган болсок, Мына эми сүрө баштады. Сүрө баштаптыр, а? Ошондо бул жазга 3 жаш да. жазга 3 жаш. Жазга бышты болот. Бунун айтып калдыңыз 1877 деп, а? Бул 77 деген эмнени билдирет ака? Бул 77 ошол Бишкекте жакшы өндүрүштүү жер да, Нурбек деп. Конзавод, мындайча айтканда. Сындуу аттарды чыгарат. Ооба, билет кулунда канча ценадан чыгат турганчы. Колун эле кымбат болот өзү, а? Кымбат болот.
Мынакей достор, 1877 ошондо мына 18 жылы, 18 жылы. 18 жылы. Бул 77 ошол неменин белгиси. Ооба. Конзаводдун. Ошо конзаводдо. Мынакей туугандар, ошондо жаңы кыргыз пародасы болуп калабы? Новокыргызка. Ооба, Новокыргызка парада болуп калды, эми Кыргызстан чыккандан ошондой болуп калды. Кыргызстандан чыккан. Жакшы. Карагашка ушул алдыңкы оң туягында агы бар, аркаңкы сол туягында дагы бир агы бар экен туугандар. Бул ушуну жазга бышты. 18 жылы туулган. Бастырыңчы ака бир. Бастырып көрсөтөлү. Аттын сыны кандай экен? Аны комментарийге жазыңыздар. Эми баасы канча сом болду ошону сурайлы. Сом канча дедиңиз ака? Сому $4,5 койдук. 4,5 миң доллар. Ооба. Ошондо доллар менен эсептеп кое берели, а? Ооба. Мынакей туугандар, 4,5 миң доллар кеми болот. Миңги эмеспи? Миңги. Миңге. Мына такада кагылган. Такада кагылган. Ден соолугу жакшыбы ака? Жакшы болот. Ден соолугу жакшы. Мынакей достор, кимге насип кылган болсо, алып калсаңыздар болот. Кимге насип кылса туугандар жакшы күндөргө минсин демекчибиз бул аттарды. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышты Медет аканын сөздөрү менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар туугандар. Сөздөр барбы жокпу? Сөздөргө ушул. Өзүм бекитип турган аттарымды чыгардым. Бекитип турган аттар чыкты. Сатыш керек болду. Жакшылыкка. Булар өзү келгенде канча болду эле ака? Эми ошо жакшылыкка себеп деп атасыз. Не деген жакшылык айтпайсызбы? Эми ошондо эмне кылайлы? Баардык. Бүткөндөн кийин, а? Ооба, үйгө. Бир жакшы нерсе алып алып өзүгө Дегендей. дегендей нерсе ошондо болду. Анан ошо өзүм үйдөгүлөрдү чыгардым. Көрдү үй жакта, үй жактарына чыгарып койдум го. Ошол элдерге эмне демекчимиз? Эми качествосын көрсөм 4/4 кыл болду. 4/4 кыл. Эми ойлойм басына жараша эле, эми бирок түшүнгөн адам жакшы баалайт деп ойлойм. Анан баардыгына эл журтка ынтымакчылык каалайм, ишин ийгилик, жакшылык болсун баарыбыздарда. Ооба. Баардык кимге болгон кубанычтар, бүгүн аябай чоң кубанычтар болуп атат. Ушул кубанычтар элдин баарына каалайм да. Жакшылыкта жолугушайлык. Үйлөрдө той болсун, жамааттан алыс сактасын. Ким болбосун эч качан өкүнбөсүн бул жашоодо. Жакшы күндөр өткөрсүн иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Сизге да рахмат, Медет ака. Бүгүнкү чыгарылышта жакшы аттарды көрсөттүк достор. Көрсөткөнгө аракет кылдык. Бир жакшылыкка себеп болчу бул аттарды баалап алыңыздар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө.